Саламатсызбы, Токон мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Кечээден бери социалдык сеттерде омбудсменди таппай жатабыз деген пикирлерин айтып жатышты эле. Мына бүгүн сизди биз жеңил эле таап студиябызга чакырдык. Таңкы конокко. Биздин алгачкы сурообуз мына сизди иштегенден бери ушул омбудсмендик кызматта кандай иштер аткарылды, элге эмне болгон жардамдар берилди, омбудсмен мындан келди бир эл ишенген, эл үмүт арткан бир тармак десек болот. Анткени биз кыйналып турган маалда ар дайым омбудсменге кайрылабыз. Ушул боюнча азыр айтып кетсеңиз. Биринчиден рахмат чакырганыңарга студияга. Мен да силерге көптөн бери келе эле келем. Жанагы издегендер болсо, алар издеп мени билет, таап эле жүрүшкөн, бирок мен алар менен жолукканга мүмкүнчүлүгүм болгон эмес да. Бир-эки жолу сүйлөшкөнбүз. Бирок мен жанагы аякы бул өзүңөр билесиңер, жанагы өмүр бою эркинен ажырагандардын проблемасы тетиги жаңы жылдын астынан баштады эле. Ошолор менен чуркап жүрдүк. Анан кой таш окуясы, башка балдардын, мигранттардын жалаң ошолор менен азыр жеке мен эмес, бүт ушул омбудсмен институту бүт эле азыр алектенип, мындан тышкары да кырдаал өзгөргөн сайын жумуштун багыттары да өзгөрүлдү. Ошону менен азыр бүгүнкү күнү мына даже зав. Отделдер, замдарыбыз баш болуп, өзүм баш болуп, ошол непосредственно жанагы сот отурумдарга катышып, абактарга барып, жанагы окуянын болгон жерине барып, комиссия түзүп, жалаң ошону менен укук коргоо органдары менен, коомчулук менен бирге азыр иш алып барып атабыз. Жумушубуз боюнча кеңири эми Ошол нерселерден жыйынтык чыкты. Жыйынтыгы болсо, жыйынтык баягы мурдагыдай эле иштеп эле атабыз. Мурдагыдай эле балдардын укугун коргоп, ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоп, аялдардын баягы зомбулуктан коргоп, мындан тышкары мигранттардын маселелери бар. Жөн аяк учурда бул азыркы учурда көп бул социалдык, экономикалык маселелер боюнча көп кайрылуулар көбөйүп атат да. Бүгүнкү күнү баягы квартирасын алдырып ийип, кредитин төлөй албай, жерин алдырып ийип, мындайча айтканда бизнесин тартырып ийгендер да азыр болуп, аяк учурда мына жаңы жылдын тегерегинде, жаңы жылдан кийин өзгөчө ушул багыттарда жумуштар көбөйүп атат. Бул эми мурда деле алып барылган иш экен. Мына ошонун кичине биз дагы ошол мындай деңгээлин ылдыйлатпай, мүмкүн колдон келсе жогору алып баралык деп, жанагы сапаттуу маселелерди чечсек, элдин көйгөйүн чечсек, эл менен болсок, элдин маселелерин чечип ошолорду уксак деп, мына ушул багытта эле иш алып барып атабыз. Мурда омбудсмендер бир мындай бир ызы чуулуу же болбосо бир чуулгандуу нерселер болгон жерде өздөрү барып ошол жерде журналисттер менен кезигип, укугу кандай корголору жөнүндө ачык айтчу эле. Бул сизди биз экрандан көп көрбөй жатабыз. Мунун бири кече жакында болгон 8 мартта жана аялдар кордолду деген нерседе аялдардын укугу корголбой калды деп коомчулук бүгүн абдан тынчсызданып жатат. Ошол нерсе бизге керек беле? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Эми жанагы эми бул жерде кызык болуп атат да, элдер келип, мына күнүгө элди өзүм кабыл алам. Жеке 3-күн эмес, жанагы приемный день деп коет го. 1-күндөн баштап ошол демалыштын аягына чейин өзүм лично кабыл алам күнүгө. Себеби баягы элдер алыстан келет экен, Баткенден, Оштон, Нарындан, Таластан дегендей, Чүйдөн, ар кайсы жерден келет экен. Анан ошону сен баягы 3-күнү кел, мен 3-күнү кабыл алам деген болбойт экен. Ошон үчүн мен айырмам ошол эшигимди ачып койдум. Айттым, баарын кой бере бергиле. Каалаганы келсин, каалаганы мага тоскоол болбосун, мен өзүм кабыл алып угам деп. Бул бир. Анан эми алар келгенде көп мындайча айтканда мындай замечание уктум да. Микрофон трибунага чыгып алып эле телевизор, радиодон эле какшап ар кайсыны сүйлөсүңөр, мына
ошакты чуркагандан көрө анда мага чуркабайсыңбы, менин маселем менен чечпейсиңби деп ошонку күнү кичине жумуш өзгөрүлүп калды да. Жалаң ошол келип арызданган, жабыркагандар менен бүгүн сотто жүрөбүз, юридикалык консультация беребиз, жалаң ошол багытта. А мен ал баягы экранга чыгып алып кыйкыра бергенден өзүм деле экрандан качпайм, өзүм деле силерге, журналисттерге жакынмын, бирок кызмат өзгөрүлүп калды. Элдин көйгөйлүү маселелери болуп калды. Элден жанагын угуп атам. Саясатчылар, абактагы мурдагы чиновниктер аларга барбайсың дейт, аларга барып эле атам, жолугуп эле атам. Анан алар менен жолукканда айрым учурда былтыр да жолуккам, быйыл да жолугуп атам. Бирок алардын көбү менен мен алардан сурап коюшум керек. Массалык маалымат каражатка мен же пресс-релиз чыгарып, өзүбүздүн сайтыбыз келип, же бир журналисттерге бир кабар берейин десем, айрымдары көпчүлүгүм каршы болот. Жөн эле койсоңуз. Мен эмне курортто эмесмин. Менин абалым оор болуп атат. Андан көрө тиги сот прокурор өйдө жак менен мындай кат жөнөтүп, менин укугумду колго. Анда мен абалым жеңилдеп жакшы болуп кетпейт. Андан көрө ошол телевизордон сүйлөгөндөн көрө куштун тилинде болсо да бир кагаз жазып кой прокуратурага же сотко деп. Мына ошондой. Мындайча айтканда ошол жагы болот. Журналисттер болсо силер эмне чыкпайсыңар дейсиңер. Баягы кыргызда айтчу эмес беле? Каттуу бассаң таскак, акырын бассаң аксак дейт. Мына ошондой абалда болуп калдык да. Сөзүңүзгө аралуу. Мына сиз акыйкатчы болгондон кийин ушу сиздин акыйкатыңыз менен, акыйкаттыктын негизи менен ушул бир жанагы соттолгондор барбы? Калыстык болбой соттолуп, же өзү күнөө иштерден күнөөлүү болгондор. Ошондой бир жыйынтык чыктыбы? Мисалы үчүн буга чейин ошондой учурлар болду эле го, жана Токмоктогу кыздын ал киши өлтүрдү деп камалып, анын өлтүрбөгөндүгүн далилдеп алып чыгышты эле акыйкатчылар. Жана дагы бир топ укуктары корголуп, ошонун бир жыйынтыктары көрүндү эле. Бүгүн ошол жыйынтыктар жөнүндө айтып кетсеңиз. Бүгүн ал жыйынтыктарды айтсак, андай да көп эле болду. Мурда 1-2 болсо, бүгүн 10 чактандай фактыларыбыз бар. Аларды деле айттык. Мисалга келтирип бериңиз. Мен аны бир силерге келерден да сурадым алардан, айтайынбы деп. Мисалы, абактан бирөө ооруп аттыр, бошоттур. Көп срокко кесилиптир да. Анан ооруп аттыр. Ооруп аткандан кийин оору экен, бошотпай атырсың. Мондой өкмөттүн токтомунун негизинде бошоткула десек, анан бошотуп атканда ата-энеси менен келип кетти, бошогондон кийин өзү ыраазычылыгын айтып. Айталыкпы десек, кой. Себеби өткөндө бул кылмыш менен кесилдим элем. Анан тигил тараптар азыр-ызы кылып, мага эмне кереги бар ал деп. Мына ушундайлар да көп болуп атат. Мындан кийинки жабырлануучулар өздөрүнүн каалоосу менен аны коомчулукка чыгарбоо жөнүндө сизден суранып жатышыптыр, Сөзсүз түрдө. Азыр турмуш бөлөк болуп калды. Азыр мурдагыдай эмес эле. Азыр ошон үчүн ошол көп нерселерди айтпайбыз. Бирок айтканда, мына жана абакта жаткан 2 жыл ашык жатыптыр. Бир жараныбыз. Токмокту айтып койдуң, Токмокту эле айтайын. 2 жыл ашыкты, 20 жылга кесилиптир. Анан амнистиялар колдонуп, сроктору баягы бир 12-13 жылга түшүптүр. Бирок андан сырткары дагы 2 жыл жашаптыр. Уголовный делосы жоголуп. Бул бир. Экинчи эми бул тараптан. Эми тиги тарап, түштүк тарабын мисал келтирейин. Бир адам келип абакка жатып атат, мына жаткырып атат, же абакта турам, мына азыр үйүмдү алып атат деп көрсөк, эмне мыйзамсыз түрмөгө камап коюптур. Бир тууганын баягы психиатрический больницага алып барып жайгаштырган үчүн. Андай болбойт да. Психиатрический больницага соттун чечими менен, соттун өкүмү менен психиатрический больницага алат. А бирөө бир тууганы же бир кошунасы же бир тууганы арыз жазса эле аны менен албайт. А бирок сен ошону эметкенсиң деп аны 3-4 жылга кесип салыптыр. 3-4 жыл отуруп эметсе, азыр келип туруп үйүн алып аттыр, 5 баласы менен көчөгө чыгып. Мына азыр ошону менен чуркап жүрөбүз ызылдап. Азыр мына дагы бир мисалды келтирейин. 1-2 жараныбыз бир кызды зордуктап өлтүргөн деп, мындайча айтканда өмүр бою эркинен ажырат кесилген. Мындан бир өзүңөр билесиңер, бир 7-8 жыл мурун болгон окуя болчу, республиканы дүңгүрөгөн, революцияга чейин окуя болчу, даже 10 жылдан ашып кетти. Бүгүнкү чейин абакта отурат. Адвокаты, ата-энелери, бир туугандары келип, алар менен биздин кызматкерлер да жолугуп келди. Жолугса, бирөө
экспертиза боюнча далилдеген жок. Жанагы экспертиза, анализ бул адамга тиешеси жок деп заключение берди. Экинчиси болсо, мен ошол кезекте ошол жанагы окуя болгон жерден 70 километр ошол туулган күнүн белгилеп ош жерде болчумун деп аны жана ошол дасторконун тегерегинде отургандар далилдеп берип атат. Бирок ошого карабастан мына азыр сот менен сүйлөшүп, сотко кат жазып, прокуратурага азыр ошону менен ары болуп, бери болуп, азыр ушундайлардын чечимге үстүндө келип жүрөбүз да. Эми буга ким Мындайлар күнөөлүү? көп. Эми бул жерде сот өз күнөөлүү же ким күнөөлүү? Бул биздин эми таза эле жарандарды да эми чектен ал алып барып бул камай баягы бериши. 7 жыл, 10 жыл болгон окуялар да. Азыр чыгып атат ошонун баары. Мурда эле кайрылып келип, мына азыр биз келгенден баштап кайрылуулар кайра баягы мурда кайрылдым элем, каралбай калды эле, эми азыр бул келди, муну ушуга кайрылып көрөлүк деген. Мындан келди бул сизге чейин иштеген омбудсмендер же болбосо мындан мурунку президенттин акыйкатсыз иштеген болуп калабы? Кандай күнөөсү жок адамдарды эле алып барып камай берсе болот. Эми бул жерде баягы омбудсмен караган жок деген бул туура эмес. Омбудсмен карайт. Бирок омбудсменде баягы укугу жок. Бирөөнү камап, бирөөнү чыгаргандан, бирөөнү соттогондон андай укук жетергөнү мындай жүргүзгөнгө мындай укуктар акыйкатчыда жок. Акыйкатчы жана арыздар түшөт. Ошону карап эле жөн эле баягы отписка жибербейби, карап койгула дебей жазыш керек конкретно. Мына биз жаңылык киргенибиз, азыр арыз эл келет да, эл келип туруп арыз айтат. Отписка эле берип атасыңар, отписка эле 10 жылдан бери же 15 жылдан бери мен отписка эле алып атам дейт. Анан ошону анализдеп көрдүк, мен келгенде баарыбыз отурдук, бөлүм башчылары, юристтерибиз отуруп, эмнеден көрсө арыз туура эмес жазылат экен. Арызга жазганда өзүңөр деле билесиңер, өмүр баян жазып келип эле, анын аягында сот мени туура эмес соттоп салды, же болбосо мен жеримди туура эмес алып алды деп коет. Бөлөгү жок өмүр баяны. Азыр бүгүн жазып атабыз. Үйрөтүп атабыз, отурабыз, отурат. Арыз келген киши менен 2 саат отуруп, биринчи моомдук фактыны, бул фактыны, бул фактыны, бул факт. Анан ошонун негизинде сотко, прокурорго жиберебиз. Бул адам кайрылды. Ал бул биринчи буну көтөрдү, экинчи бул маселени, үчүнчү бул статья туура келбейт, төртүнчү бул өкмөттүн токтому, же жергиликтүү бийликтин эмес, туура эмес деп туруп, мына ушуларды көтөрүп атат. Ушуларга жооп бергиле дегенде. Мындан келди биздин жарандар өз укугун коргоодо сабатсыздык ошол болуп атат да, ошол. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Көпчүлүгү юридик консультацияга кайрылып атат. Муктаж болушат,